Ысык көл районунда бүгүнкү күндө жергиликтүү эл үчүн эс алуу жайларынын аймагына кирип көлгө түшүү олуттуу көйгөйлөрдүн бирине айланды. Себеби өз туристтердин камын ойлогон пансионат жетекчилери коопсуздук биринчи кезекте экенин айтышууда. Мына 2 жылдан бери кичине бир жакшылап мындай иштеп, туруктуу мындай бир саясий обстановка болуп калгандан кийин бир кичине элдер келе баштады. Эми бүгүн сезондун алдында кайра чыгарып биз дүрбөтүп ар кандай сөздөрдү баштап ушундай иштерди кылып атабыз. Бул болсо бизге деле абдан чоң зыянын тийгизе турган. Жергиликтүүлөр көл жээгин таза сактоо максатында пансионаттардын жетекчилери менен сүйлөшүп жатканын билдиришти. Эгер алар таштанды тазалоочу унааны алып бере турган болсо, Боз Тери айыл өкмөтүнүн жаштары акысыз негизде тазалыкты сактап турабыз деп убада беришүүдө. Талкууда бири көл жээгин тосуу коопсуздук үчүн десе, дагы бири тазалык үчүн деген пикирлерин кошушту. Бирок жергиликтүүлөр тосмосу жок эле жогорудагы иштерди аткарса болоорун айтат. Кыргызстаныбыздын келечеги таза болсун, сиз таза болсоңуз, биз таза болсок, коом таза болот деп Исхак Разаков байке агабыз айткандай, биздин дагы девиз ошондой болуп атат да, а дегенде өзүбүздөн баштайлык деген болот. Маселени чечүү үчүн жыйынга катышкан пансионат жетекчилери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы бир жума аралыгында жыйынтык чыгарып, соңунда бир чечимге келе турган болду. Бул маселе бардык жерде эле анчалык курч эмес. Мына көпчүлүк жерде бир топ жылдан бери калыптанган бир тажрыйбалар бар. Мына ошондон биз бүгүн бир тыянак чыгарып атабыз да, бул маселени жөн калтырсак болбойт. Сөзсүз түрдө бул маселени ошо жергиликтүү калктын, жергиликтүү ишкерлердин, ошондой эле пансионаттын кожоюндарынын кызыкчылыгын эске алуу менен чечүүбүз керек. Мыйзамда бул так көрсөтүлгөн. Жергиликтүү калктын парк пляж зонасына кирүүгө мүмкүнчүлүгү болуш керек. Ысык көл облусунда бүгүнкү күндө 160тан ашуун пансионат бар. Алардын 80ге жакыны ири, калганы чоң эс алуу жайларынын аймагынан орун алган кичи пансионаттар. Ал эми жеке ишкерлердин колунда турган майда конок үйлөрдүн так саны али белгисиз болуп келет. Нуркызы Абдрахманова, Эдил Мелисбеков, Саламат Медербеков, Коомдук биринчи канал, Ысык көл облусу.